Достар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Нурсултан, сиздерди канал Нурсултан Трейдер KG каналында көрүп атасыздар. Бүгүн биз сиздер менен торговля кылабыз Pocket Option'дан и бүгүн биз сиздер менен обучение именно уровеньдерди кандай коюш керек. Ушуну биз бүгүн үйрөнөбүз и кандай негизинде туура коюш керек уровеньдерди да. Биз платформадабыз. Давайте азыр биз платформага кирип валютная параны тандайлы и бул жактан биз 1 сааттык таймфреймди коебуз да. Давайте азыр бир жакшы волатильность бар жерлерге кирели и ошол жерден уровеньдерди коебуз да. Мисалы 1 сааттык таймфреймди коебуз да эң биринчиден платформага киргенде. Дальше биз мынакей горизонтальный линияларды коюп алабыз көп и бул жакта биз мынакей уровеньдерде кайсыл жерлерде реакция болгон ошол жерлерге биз линияларды коюшубуз керекпиз да. Мынакей бизде ушул жерде уровень бар экен, далее могул жерде уровень бар экен, далее үстүрөктө дагы бир могул жерде бар экен уровень. То есть ушинтип 1 сааттыкта коюп алышыбыз керекпиз да. 1 сааттыкта уровеньдерди коюп алсак, даже 5 секундный таймфреймге которулуп көрсөк, ошол уровеньдер чыгат да. Ошол үчүн биз 1 сааттыкка коюп, уровеньдерди коюп алышыбыз керекпиз. Всё, койдук. 5 секундныйга киребиз и 5 секундга киргенде бизде азыр пока что график кайсыл бир уровеньге келе элек экен да. Мынакей график ортосунда жүрөт, кайсы бир уровеньде. Азыр биз башка котировкага киребиз, 1 сааттыкка таймфреймди коебуз и бул жактан дагы уровеньдерди коебуз да. И ушинтип биз сиздер менен уровеньдерди белгилесек болот да. Мынакей бул жакта бар экен уровень, могул жерде. Далее 1 сааттыкта реакция болуп тур могул жерде. То есть 1 сааттыкта коюп алсак намного лучше да, потому что 1 сааттыкта график кайсыл жерде реакция болгонун, күчтүү реакция болгонун сразу билинет да и ошол жер самый күчтүү уровень болуп саналат да. Вот. Так, дагы бир жерин коюп коелу. Так, үстүрөктө дагы бир жерде бар экен, мынакей ушул жерде бар экен да. Мынакей койдук и так, мынакей всё. 5 секундный таймфреймге кайра которулабыз. Которулгандан кийин бизде мынакей көрүп аткандай деле уровеньге келиптир и уровеньден отскок бериптир да. Көрдүңүздөрбү мына могул жерде. Ложное пробитие кылыптыр, кайра восстановление ылдый түшүптүр да бул уровеньден. Азыр болсо графигибиз уровеньде жок да. Байкайбыз туугандар, доллар DZD'де бизде уровеньге келди. Так, 1 мүнөткө сделкамды жогоруга ача беремин. Так, бул жакта биз 1 сааттыкта уровеньди көргөнбүз да, бул жакта бар экен. Мурда бул жакта мына реакция бериптир эле. Мынакей байкасак болот, мына могул жерде келиптир график, отскок бериптир, могул жакта реакция берип отскок бериптир, могул жерде дагы отскок бериптир да. То есть ушул жерде мурда уровень бар экен да и ушул жерден бизде отскок болуш керек. Хотя бы там 1-2 мүнөткө да. Так, бизде жагы 20 секундтай бар. Уровень азыр бизде кольнула, но бизде дагы 13 секунд бар, достор. 13 секунд. Давайте байкайлы. 8 секунд. И бул уровеньде, достор, какой-то бир реакция болуш керек да. 3 секунд. 2, 1, 0. Бир аз кичине жетишпей калды. Дагы бир жолу уровеньден 2 опцион ача беремин, достор. Мына эмиден уровеньге келип туруп, кичине прокол кылды и мынакей отскокко берип атат, достор да. Эми прям всегда эле уровеньден, прям линиядан секирбейт да. Там бир аз болсо дагы ылдыйга түшүп барышы мүмкүн же үстүгө көтөрүлүп барышы мүмкүн да. Но ошол жерде реакция болуш керек. Только биз туура направленияга ачышыбыз керекпиз. Если үстүдөн ошол уровеньге келип атса, мына биздин случаябызда да үстүдөн график ошол уровеньге келди и бул жакка келгенде биз жогору ачышыбыз керекпиз. Анткени үстүдөн келип ошол уровеньде токтош керек да. Если астыдан келатса, астыдан ошол үстүнкү уровеньге келсе, анда үстүдөн астыга ачышыбыз керекпиз да. Вот ошондой туура болот. Итак, 13 секунд и сделкабызды биз бул жерде уверенно плюска жаптык, достор да. Уверенно жаптык. Так, давайте кайра 1 сааттык таймфреймге которулабыз. Бул уровеньди биз отрабатывать эттик. Плюска жаптык, достор. Эми болсо давайте кийинки валютный параларга кирели. 1 сааттык таймфреймге коюп алып, уровеньдерди белгилеп чыгабыз, достор. Бул жакта бизде уровеньдер жок экен. И в общем, достор, бул дагы өзүнүн бир какой-то бир стратегиясы и өзүнүн ыкмасы бар да уровеньдердин. И уровеньдерден дагы жакшы киреше тапса болот, достор. Так, мынакей могул жерде бар экен. Давайте ушул жерден 1 минут же 2 мүнөткө мен сделкамды жогору ачамын. Ушул жерден ача беремин, достор, бир сделка. Мынакей уровеньди көрдүңүздөр, бул жерде реакция болуптур. Давайте эми болсо 10 секунддук таймфрейм которулойлу. Мынакей көрдүңүздөрбү, уровеньге келди. Үстүдөн астыга келип атат бул уровеньге, достор. Мына үстүнкү уровеньден астыга түштү, астыңкы уровеньге. Бул жактан биз жогору ачышыбыз керекпиз. Көрдүңүздөрбү, келиптир, бул жакта отскок бериптир мурда. Кайра келип атат, биз дагы бир жолу ачып атабыз жогоруга. Бул уровеньдер да. Давайте азыр биз байкайлы. Уровеньибиз бизде отработка болобу же болбойбу? Мынакей бул жакта дагы
Бизде графигибиз мурда график ушул жерге келиптир да, мынакей. Прям көрдүңүздөрбү, прям ошол уровеньге чейин эле түшпөй эле график көтөрүлүп кеткен да. Көрдүңүздөрбү, прям идеально, прям ошол уровеньден эле, ошол линиядан отскок болуп кетиши мүмкүн эмес да. Просто ошол жерлерден, ошол жактардан биз уже покупка караштыра берсек болот да. Жакшы точкадан ачканга да. Жакшы точка ачыш үчүн ошол жерден биз бир валютный парадан 3 попытка беребиз туугандар. 3 жолу анализ дагы бир жолу кылабыз, 3 сделка ачабыз да. Азыр биз бул валютный парада биринчи попытка кылып атабыз. Пока что биз 2 мүнөткө ачтык да. Мынакей 2 мүнөткө ачтык. Если 1 мүнөткө ачсак, биздин сделкабыз бул жакта минуска жабылып калмак экен да. Ошон үчүн расстоянияны дагы и времяны ачканга дагы силер өзүңөрдүн расстояниясын карап ачышыңар керек да. Же болбосо запасом 2 мүнөт тоже нормально, 2 мүнөткө ачкан. Так, 25 секунд көрүп атканда деле бизде графигибиз бул уровеньди пробой кылып атат. Да, кээ бир моменттер болот, бул уровень даже пробой болуп кетиши мүмкүн да. Если пробой болуп кете турган болсо, биз кайра эле 1 сааттык таймфреймге которулабыз и биз астыңкы уровеньдерди белгилешибиз керекпиз да. Астыңкы уровеньдерди да коюшубуз керекпиз. Кайсыл жерлерде бар. Ошол жактардан, возможно, график бизде отскок берет. Так, 1 секунд и да, кичине жетпей калды достор. Кичине жетпей калды. Пока что график кайра эле бул уровенибизге келип алды. Кайра 1 сааттык таймфреймге которулам и дагы бир жолу байкаймын. Байкаймын и мынакей астыңкы уровеньде бул жакта бар экен, бирок ал жака түшкөн жок, түшө алган жок достор. Мен дагы 3-чү попыткамды бул жактан жогоруга, точнее 2-чи попыткамды дагы жогоруга ачам достор. 1 мүнөткө деле ача берсем болот, 2 опцион менен. Так, всё. Уровень көрүп аткандагы деле именно ошол линияда, ошол уровеньде азыр данный момент проторговка болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Прям идеально эле келип туруп бул уровеньден бизде мындай отскок болуп кете албайт да. Мына биринчи жолу келгенде отскок бериптир да, базар жок. Могул жерден келип туруп көтөрүлүптүр, но график кайра түштү, кайра пробой отскок берди, кайра пробой кылды да. Кайра андан кийин график көтөрүлүп атат. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерде уровень да, мына ушул диапазондун ичинде. Кээде проторговка, ушундай проторговка кылып туруп анан кийин либо үстүгө кетет, либо пробой кылып кетет да. То есть айткандагыдай эле 3 жолу попытка кылып ача берсек болот. Мынакей 2-чи попытка менен биз бул уровеньди толук отрабатывать этип атабыз достор. Мынакей 1 мүнөттүк даже ачкан опциондорум меники плюска жабылды. Отлично достор. Эми биз дальше уровеньди белгилеп койгон уровеньдерди келгенин күтөбүз туугандар да. Үстүдө дагы уровень бар мынакей. Ушул жактардан биз сатууга ача берсек болот да, жакшы точканы тандап. Итак, давайте башка котировкаларга кирели. 1 сааттык таймфреймге которулуп алып и ушундай уровеньдерди белгилеп коелу достор да. Так, мына могул жерде дагы бар экен. Мына могул жерлерде бар экен уровень, бирок широкий уровень экен бул жерде, прям идеальный уровеньдер жок экен. Мына могул жерде идеальный уровеньдерди коебуз туугандар. Именно көп жолу реакция берген жерлерди коюшубуз керекпиз да. Мына мисалы могул жерде бизде прям идеальный касаниялар болуптур да. Мына могул жерде 1, мына жерде 2, мына жерде 3 көрдүңүздөрбү? Ушундай жерлерде биз коюшубуз керекпиз. Даже ичинде дагы болот уровеньдер да. Сопротивление жана поддержканын аралагында дагы ортолорунда уровеньдер болот. Так, ушундай жерлерди коюшубуз керекпиз достор. Так, биздин 2 мүнөткө ачкан опционубуз дагы плюска жабылды. Так, давайте бул жакта жакшы уровеньдер жок экен. Кийинки котировкаларга өтөбүз и уровеньдерди коебуз. Валютный пара евро турецкая лирадан мен көрүп атамын. Бул жакта биринчи бир эле уровень бар экен, мынакей. Ушул жерлерде бар экен, мына широкий уровеньде да. И бул жерде мурда графигибиз нисходящий тренд кылып келаткандыктан биз бул жакта жаңы уровеньдерди формировать этип алсак болот да. То есть жаңы уровеньдер формировать этилет да, бир күндүктө же бир жумалыкта да. Ошол уровеньдер эми восстановление болуп, эми график горизонтальный болуп, проторговка болуп аткан моменттерде уровеньдер белгиленип кете берет достор да. Биз биринчи бир эле уровеньди көрсөк деле, ошол уровеньден эле ачып көрсөк болот да. Мисалы мына биринчи азыр ситуация мына биринчи уровенибизге келип атат да, мынакей. Бизде нисходящий тренд болуп атат. Ушул жерден биз азыр дагы бир жолу сатууга ачып көрсөк болот. Мынакей азыр бул жакта 30 секунддук таймфреймде көрүнүп атат. Вниз ача беремин достор. Эми, конечно же, эң жогорку ушул сызыктан ачкан идеальный болот. Биз азыр мына графигибиз келип туруп анан отскок берип аткан жерден биз ачып атабыз да. Негизинде ошол жактан, точно ошол линиядан ачканга аракет кылышыбыз керекпиз да. Так, биз бул жакта азыр 30 секунддукта көрүп атабыз. Давайте 5 мүнөткө которулабыз и идеальный уровеньдерди, реакция болгон жерлерди коюп алабыз туугандар. Так, мына могул жерлерде болуптур. Ушул жерде бар экен да, далее могул жерде бар экен уровень.
идеальный. Все, достор. Давайте эми карайлы. 15 секунддук таймфреймди и биздин 4-чү да опциону, если адашпасам, 4-чү опционубуз дагы плюска жабылды, достор. Отлично. Бул жакта дагы биз уровеньден жакшы точканан жакшы сделкабызды алып кеттик. Так, давайте следующий котировкаларга өтөбүз эми. Валютный пара КС доллар ОТС'ти карап турамын. Бул жакта бизде мынакей диапазон, ушул жерде уровеньдер бар экен эки. Азыр биз кайра 15 секунддук таймфреймге которулабыз. Мынакей ушул уровеньге жакындап калды. Бул жактан азыр 1 минуткө сделкамды сатууга ача беремин, достор. Как раз мынакей уровеньге келип туруп, резко отскок болуп атат, достор да. Мынакей азыр биз 30 минуттук таймфреймди карап атамын да. Мынакей астыңкы уровень мына широкий экен бул жакта. Далее үстүнкү уровень тоже бар экен да. Мынакей мурда бул жакта реакция болуптур. Биз 30 минуттук таймфреймди карап атабыз. И бул жерде бизде мынакей үстүнкү уровеньден ачып атабыз. Возможно, бул жакта пробой болуп да кетиши мүмкүн, потому что мынакей 1 сааттык таймфреймде бул уровень азыр пробой болуп атыптыр, достор да. Мынакей көрдүңүздөрбү? Технический анализ жардамы менен азыр кылабыз бул жакта. Мына бул жерде сопротивление болуп атат. Бул сопротивление пробой болду уже мурда да. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 саат мурда бул жерде пробой болуптур, достор да. Мынакей могул жерден көтөрүлүп келиптир, бул уровеньде пробой кылыптыр, далее ретест кылып атыптыр бул уровеньде да. 1 сааттыкта көрүп атабыз. Эми болсо бул жакта по ходу дела бизде дальше продолжение болот, достор. Бул уровень ретест болуп атат да. Пробой эмес, а ретест. Бул жактан биз уже сделкабызды жогору ачышыбыз керек. Биз 1 мүнөткө 250 доллардан коёмун и 1 мүнөттөн 2 опцион 500 долларга бул жакта уже ретесттен ачып атамын, достор. Бул жакта уже технический анализ, дагы бир понимание, опыт бул жакта кошулуп атат. Не только уровеньдер менен биз торговля кылып атабыз да. Бул жерде уровень пробой болгондон кийин уровень ретест болуш керек да. Ретест всегда туугандар. Кайра эле ушул уровеньге келди. Точнее, бул жакта бизде башында мен туура эмес түшүндүрүп койдум. Бул жакта бизде мына пробой болуптур. Бул үстүдөн астыга келип атат, широкий уровеньге да. Жөнөкөй түшүнсөңүздөр ушундай болот. Вот ушундай моментте биз, конечно же, биз жогору ачышыбыз керекпиз да. Үстүдөн айсыл бир поддержкага келсе, уровень келсе, ошондо биз жогору ачышыбыз керекпиз да. Вот ушундай туура болот эми. Так, эми азыр мынакей 15 секундтай бар. Бул биздин экинчи попыткабыз, получается да. Сделкабызды жогору ачтык, но бизде дагы бир попытка бар. И үчүнчү попыткабызды биз жакшы идеальный точкадан ачып алганга аракет кылышыбыз керекпиз. Так, акыркы 3, 2, да, көрүп аткандай деле биздин сделкабыз минуска жабылып калды. 250 доллардан 2,5 эсе көбөйтөмүн. Получается 625 доллардан ачат экенмин, достор. 625 доллардан давайте азыр мен уже 2 мүнөткө запасам ачайын. Бир аз отскок да болуп калышы мүмкүн, да. Давайте мына 15 минуттук таймфреймди карайлы. 15 минуттук таймфреймде мына уровень ретест кылып атат да азыр мынакей. Бул уровеньибизде. И отскок болуш үчүн да уже бул жакта возможно даже и проторговка болуп калышы мүмкүн, достор да. Бул уровеньде көпкө туруп анан кийин графигибиз отскокко бериши мүмкүн да. Прям точно эле сразу көтөрүлүп кете албайт да, достор. Ошон үчүн бул уровень жакшы момент ачканга покупкага да. Просто биз бул жакта возможно көпкө да күтүп калышы мүмкүнбүз да. Ошон үчүн биз астыңкы уровеньдерден ачышыбыз керекпиз. Астыңкы уровень поддержкадан. Так, 2 мүнөткө мен 2 опцион ача беремин, достор. Бул жакта 625 доллардан көпкө күтпөйбүз. И давайте байкайлы, достор да. Мынакей азыр болсо графигибиз уже по ходу эмеден пробой кылып атат, достор да. Если ушундай моменттер болуп атса, сиздер, конечно же, платформага кирип туруп, бул валютный параны мына звездочканы басып, избранныйга коюп алсаңыздар болот да. И даже могул жакта мына сол жакта мен мышканы көрсөтүп атам го. Ошол жерде мына будильник болуп турат. Көрдүңүздөр? Ошону басып койсоңуздар, ошол жерге келгенде сигнал келип турат да. Сигнал чыңың деп сигнал болот, и ошол моментте сиздер уже ачып калсаңыздар болот да, жакшы точкада. Же болбосо отложенный ордер деген бар. Бул жерде отложенная сделка да. Мынакей бул жакта сиз ушул валютный параны тандайсыздар. Время открытияны бул жакта сумманы коесуздар и получается бул жакта по цене актива кылсак болот. Мына по цене актива кыласыздар. Бул жакта мына сол бетинде 0,09465 коюп аласыздар и ошол жака келгенде сделка покупкага ачылат да автоматически. Ушундай отложенный сделка дагы кылсаңыздар болот да. То есть бул жакта тоже бул инструмент каралат, достор да. Инструмент бар, колдонсо болот. Итак, сделкабыз 15 секунд калды и бул сделкабызды биз 3-чү попытка менен плюска жаап кеттик, достор да. Өзүбүздүн технический анализ менен, жардам менен бул валютный парадан сделкабызды жаап кеттик плюска. Итак,
По итогу достор, по итогу биз жакшы эле торговля кылдык. Бүгүн бизде экинчи сессиябыз болду. Точнее, менин экинчи сессиям, биздин телеграмыбызда бүгүн закрытый VIP каналыбызда торговля болду достор да. 13 сделка болду. 69% прибыльдүү сделка болду и прибыль $428 болду да. Ушул VIP каналга сиздер дагы катталып алсаңыздар болот достор. Обучение жана сигналдар келип турат бул жакта и копи трейдинг тоже бар достор да. Кошулуш үчүн ссылка ушул эле видеонун описаниясында болот. Описаниясында ссылка менен телеграм, ошол жактан өтүп катталып обучение кошулуп алсаңыздар болот достор да. Баардыгы бекер, сиздер акча төлөбөйсүздөр. Болгону телеграмыбызга катталып алыңыздар достор. Ссылкалардын баардыгы ушул видеонун описаниясында болот достор. Бүгүнкү соодабыз ушундай болду, обучение болду достор. Если видеоролик жакса, лайктан басыңыздар. Если сурооңуздар болсо, комментарий калтырып коюңуздар и жана катталып колокольчикту басып койсоңуздар, кийин видео чыкканда телефонуңуздарга же компьютеруңуздарга уведомление келип турат достор да. Вот. Сиздер менен мен Нурсултан. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.